Көчкөн Сактанов. Телеграмма. Аңгеме. Күн нуру терезеден дуалга найзадай сайылып, бөлмө ичи жарык шаңына муюп турду. Чоң көкүрөгүн солкулдата ал койкадан түшүп, түз эле күзгү алдына келди. Келди да кою чачтардын артына силкий таштап, уйкусоо магдырай көзүн ачты. Түндө саат канчада келдиң я? Деп башын тырмай ашканадан энеси чыкты. Эмне унчукпайсың? Ал ары шыпыргыны. Сен сураба качан келгенимди? Качан? Кайда жүрдүң? Ким менен? Господи, сага күнүнө отчет беришим керек экен да, Смешно. Эмне экен? Мен энеңмин. Ким билет кайда жүргөнүңдү? Анан калса бой башсың. Кызым, өкүнөрсүң кийин. Күйөөдөй күйөө болсочу. Фу, жеткен мылжың экенсиң. Ошончо аны көрсөң, ага өзүң тийип ал. Болдубу? Энеси сумсая баш чайкады. Пейилиң түшкүр, мындай боло турган дейге бетең жок эле кичинеңде. Эмеле алдан эмедей болуп, маңдай чачыңды кыркып, кашыңа түшүрүп алганың эмне? Секелекте антпес. Буга да сен күнөөлүсүң. Маңдайымды чоң өзүң окшотуп төрөп. Папам абдан сулуу киши экен. Сен мени өзүң окшотуп төрөп. Кээде түндүн бир мезгилине чейин уктай албай, утуру үшкүрүнүп, төр бөлмөдө жалгыз жаткан кызына зээниге ээген энеси улага бөлмөдө жатып, ага угуза минтип күңкүлдөйт. Эми 100 үшкүр сага андай күйөө жок, андай күйөөгө көптөр жетпей жүрөт, сен аны таштап. Болдучу. Зурман чырт эте шейшебин үстүнөн серпет. Сен баары бир түшүнбөйсүң. Кимди түшүнбөйм? Сениби? Азыркы турмушту түшүнбөйсүң. Илгеркиге алмаштырасың. Илгери эптеп эле эр болсо. Койсоңчу. Илгеркилер эмне? Сендей акылсыз бекен? Сөз укпаганыңан жашабай жатып бир күйөөгө тийип чыктың. Күйөөң жакшы эле болчу. Эмнеси жакшы болчу? Табарман, ак көңүл, өңү түсү деле серт эмес эле го. Сен анын жеткен мылжың экенин билесиңби? Такси айдагандан башка эч нерсени билчү эмес. Дермо, тамакты да шалпылдатып күчүк жейишчү. Фу, ал эми бутунун сасыгы башымды жарчу. Курусун. Баягыл мени апалап келген жигит деле жаман эмес эле. Кайсыл? Көмүр түшүрүп бергенби? Тапкан экенсиң эрди. Ошонун эмнеси эр? Шөлпөй, бою кыска, арык. Эненин сумсайган көздөрү шыпка телмирет. Баарынан да ар жумада ар башка жигиттер мазесин алды. Күн алыс кечинде эшик тыкылдайт. Шалп этмесин бутуна жаза буза иле салып, сыртка өзү чуркайт. Сен кимсиң бала? Сарай далдаасынан желке чачы үксөйгөн узун жигит ыйба мылжыят. Зурман үйдөбү? Үйдө эмес, жашабайт бул жерде. Жашайт. Ой, кандай баласың сен? Бар кет, бар. Ал ким? Энеси кирер менен Зурман утурлай чыгат. Ким болсун? Энеси кейиштүү үңкүө меш тарапка баратып, анан ызырына минтет. Үйдүн адресин неге айтасың, я? Айтса эмне экен? Үйгө кирип келген жокко. Атасы жоктун аласы жок. Өлүңдү көрөйүн десе, менден уялбасаң да, коңшулардан уялсаң боло. Кичинесинен аталуудан артык чоңойтты. Өзү ичпей ичирип, өзү кийбей кийинтти. Жалгыз кызын көздөй тутуп, энелик улуу парзын өтөдү. Ырысым, кубанычым, бактым деп бөпөлөп, чоңойгондо анан ыраатын, бактылуу келечегин көрүүнү эңседи, тиледи. Мына эми чоңойгондо бала жыттуу ыраатты кой, ар бир кыялы, ар бир сөзү башына таяк болду. Турмуш аны алгачы күйөөсү кетип бир жазаласа, кызы терс аяк чыгып эми 2 жазалады. Мына ушундай учурда айласы кетип, кызын башкарууга такыр чамасы жетпей калганда, ошол мындан 16 жыл мурда үйдөн биротоло кеткен күйөөсү эмнегедир эсине түшүп, анан минтип ойлонор эле. Мүмкүн атасынын сөзүн угар беле. Эркексиз үй бош араба сыяктуу тура. Эркек деген эркек да. Андан жалтанасың, уяласың, абийир тутасың. Аял киши пачучу, эртеси кайра табышабыз, кайра урушабыз. Үйдө эркек болсо мынчалык чалчактай албайт эле. Мына ушул оюнан улам бир күнү чыгынып, кыздын атасына кат жазмак болду. Салматсыңбы абдый? Менден кат алам деп такыр күтпөгөндүрсүң. Бирок кантейин, жазууга аргасыз болдум.
Биз бири-бирибизге душман болуп калсак да, ортодо бала бар эмеспи? Мен энеси болсом, сен атасысың. Кызыңды бардык күч-аракетимди жумшап, тапканымды оозуна тутуп чоңойттум. Бирок ал мени такыр укпас болду. Терс аяк чыкты. 18-ге толбой жатып бир күбөгө тийип чыкты. Же иштеп, же окуп жарытпады. Сенин аталык жардамың ушул болсун, кызыңа бирдеме дечи. Сени угар, ата сөзү аны мүмкүн муютар, ойлонтор. Бирок бул катын ага эмнегедир жөнөтпөдү. Арданды. Жалгыз кызын тарбиялай албаган жаман катын дээри бышык деп ойлоду да, катты майда-майда тытып чакага таштады. Мына ушундай илең салаң жүргөн күндөрдүн биринде күтүлбөгөндөй бир окуя болду. Эртең менен эшик түкүлдөдү. Зурманга келген баягы көптүн бири го деп жинденип, шалп этмесин бутуна иле салып эшик ачса, пошточу кыз ал ил беринки жылмая телеграмма сунду. Приглашаетесь на переговор. Абдый. Сүйүндү. Бизди унуткан эмес экен да. Атасы да. Жакында Зурман 18-ге толот эмеспи? 18-ге чыкканын куттуктап, белек жиберген го. Жакшы болбодубу? Мына ушундан пайдаланып, анын кылык жоругун айтып калайын. Атасы айтып десе ойлонор, адам болор. Телеграфка сүйлөшүү мөөнөтүнөн 1 саат мурда келди. Сааттын жебеси 6-га жакындаган сайын жүрөгү түрсүл согуп, эмне дейт болду экен? Эмне деп сүйлөшөр экенбиз? Саламатсыңарбы? Зурмандын 18-ге толгону менен куттуктайм. Мен ага белек жибердим. Бактылуу болсун. Сен мага таарынба. Өткөн иш өттү дейт го деген сыяктуу сөздөр оюнда угулуп, ушундан улам мындан 16 жыл мурда кеткен күйөөсү эмнегедир жүрөгүн кайра жылытып, сагыныч демеп, анын жакын кишисиндей чыдамсыз күттү. Аңгыча телефонистканын «Мырзалиева, 3-чү кабинага» деген үнү аны селт эттирди. Безбелдектей учуп 3-чү кабинага кирди. Калтаарып трубканы алды. Мына Абдыйдын үнү. Алло, сенсиңби? Салматсыңбы? Сага переговор бергенимдин себеби мындай. Зурман 1958 жылы туулган эмеспи? Чынбы? А мен иштеген жердин бухгалтериясында анын туулган жылы 59 жыл болуп жүрөт. Эгер ушул боюнча калса мен 1 жыл ашыкча алимент төлөп калат экем. Ошон үчүн анын туулгандыгы жөнүндөгү күбөлүгүн нотариуска көчүрмөлөтүп, эртең почта аркылуу сөзсүз салып жибер. Кош. Анан гудок. Кыска гудоктор. Телефон аны башка бир ургансып, ден дароо сумсая сыртка чыкты. Жүрөгү сыздап, көкүрөгү шолоктоп, колундагы телеграмманы тытып урнага таштады да, кол сумкасынан бет арчысын алып, жоон жыгачтын далдаасына барып, эчкирип ыйлап жиберди. Чыгарманын аягы. Каналдын өнүгүшү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар.